Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Эгер ооруп жаткан болсоңуз, чыдаңыз. Канчалык чыдай алсаңыз, ошончолук дары ичпегенге аракет кыла бериңиз. Баш ооруу болобу, бел ооруу, бут ооруу, ич ооруу, кайсы жериңиз оорубасын, албетте мунун баарына сабыр кылсаңыз болот. Анткени ооруу түбөлүктүү эмес. Айталы 10 мүнөт оорушу мүмкүн, 2 саат оорушу мүмкүн, балким кечке чейин ооруйт, бирок баары бир ал оору акыры токтойт. Жана ооруп жатып сиз эч убакта өлүп калбайсыз. Ушуну дагы эске алып коюңуз. Жана ооруп жатып сиздин кайсы бир органыңыз иштен чыгып калбайт. Анан эмне үчүн бул нерсени сиздерге мен өтө бир ашыкча үгүттөп жатам. Анткени ушул сиз ичип жаткан ооруну калтырчу дарылар, гормон препараттар сиздеги ооруну калтырып берүү менен биргеликте сиздин дагы өмүрүңүздүн бир кыскаруусуна кайсыдыр бир деңгээлде себеп болот. Мисалы тамекинин зыяны сиздин өмүрүңүздү кыскарта тургандай эле ооруну калтырчу дарыларды дагы көп колдонуу сизге албетте өмүрүңүздү чектегенге бир шарт түзөт. Ошол себептүү ар бирибиз чыдамдуу болойлу демекчимин. Анан албетте чексиз эле чыдай бериштин кереги жок. Айрым учурларда мисалы өзүм деле көп пациенттерге ибупрофен, кетанол, нурофен сыяктуу таблеткаларды сунуштап жүрөм. Бирок бул дарыларга болгон муктаждыкты сезсеңиздер дагы ага маани бербегенге умтула беришиңиздер керек. Анткени да айтып өттүм, бул дарылар сиздин өмүрүңүздү кыскартат. Буга чейин айтып эле жүргөнмүн, ооруну калтырчу дарылардын ушул зыяндуу таасиринен улам сиздин бөйрөктөрүңүз бара иштебей калышы мүмкүн. Ал гана эмес, ошол баарыңыздар жакшы билгендей ооруну калтырчу дарылар ашказанды оорутат, жана боорго дагы зыян деп жүрөбүз. 100% ушул зыяндуу десек дагы баары бир биздин организмибиздин лимити чексиз эмес да. Ошон үчүн ченеми менен өтө зарыл учурларда ичсек максатка ылайыктуу болот. Анан эң өкүнүчтүү жери, эң жаман жери бул ооруну калтырчу дарылар сиздин жүрөгүңүздү дагы мындайча айтканда токтотуп коюшу мүмкүн, же болбосо калыбына келбей турган кылып жабыркатып коюшу мүмкүн. Натыйжада тилекке каршы сиздин өмүрүңүз кыскарат. Жана ошол кыска өмүрүңүздүн дагы бир жагымдуулугун сезбей өтөсүз да. Күндөрүңүз азаптуу болуп калат. Андыктан мен сиздерди ушуга үгүттөп кетем. Мүмкүн болушунча, эгерде денеңиздин кайсы жери болбосун, ооруу белгини көбүрөөк убакыт сезип жаткан болсоңуздар, врачка эле барганыңыздар дурус болот. Жана врачка барганда дагы сөзсүз ал айткан ар бир нерсени аткарууга аракеттениш керек. Анализдерди тапшырыңыз. Анан УЗИ, ЭКГ, эхо кайсы гана болбосун ушул сизге жазылган объективдүү, субъективдүү ушул текшерүүлөрдөн өтүп кое бериш керек. Анан менин дагы бир кеңешим, мен жакшы түшүнөм, азыркы учурда бизге карата, ушул дарыгерлерге карата ишеним өтө аз. Мунун себеби эмнеде экендигин чындыгында мен билбейм, бирок бизге карата терс көз караш көп да. Ошондуктан эгерде врачтан шектенип жаткан болсоңуз, бирине кирип чыгыңыз дагы ал жазган нерселерди кое туруп, ошол эле кесиптеги башка врачка дагы барып көрүңүз. Жана экөөнү таразалап көрүп, кайсынысын орундуураак көрсөңүз, ошону аткарыш керек да. Анан ден соолук үчүн эч убакта аянбаңыздар. Канча акча кетсе дагы сарптай бериш керек. Жана чекап деп айтып жүрүшөт. Эң зарыл болгон анализдер, айталы боордун, бөйрөктүн, жүрөктүн, мындан сырткары общий анализ, кровь, моча, сахар, ушул анализдерди айталы бир жылда бир 2 жолу, эгерде эч кандай сизде симптомдор жок болсо, тапшырып кое бериш керек. Ошонун негизинде сизде симптом билине элек учурда ушул сизде балким башталган кандайдыр бир оорунун алдын алып каласыз. Негизи дээрлик бардык оорулар көпчүлүгү деп айталы симптом бербей башталат да. Алгачкы учурунда
айрыкча жанагы боор оорусу, гепатит айталы. Эгер адам ушул гепатит болуп калган болсо, аны өтө кеч сезет. Бөйрөк ооруса дагы ушундай. Ал дагы өтө кеч билинет. Паренхематозный органдар баары эле жүрөк дагы тилекке каршы өзүнүн кыйналгандыгын сездирбей, чарчабай ушул иштеп жүрө берет дагы акырында жараксыз болуп калганда гана өзүн сездирип калат. Ошол себептүү жана айтканымдай сиз үчүн эң зарыл болгон негизги бир 5-6 анализди бир жылда 2 жолу өзүңүз тандап алган учурларда барып ушул өтүп коюш керек болот. Жана аны ушул участкалык врачыңызга көрсөтсөңүз, сизде кандай көйгөй бар жок экендигин аныктап берет. Маалыматты сөзсүз түрдө жакындарыңызга жөнөтүңүз. Комментарийге ушул айтылгандар боюнча же болбосо кошумча башка дагы суроолоруңуздар болсо жазып койсоңуздар болот.